Gördögü gülkü. Angemeni жазган Бектур Ильяс. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Хияз. Көр ичи жазында салкын, кышында жылуу. Ошого мен көрдүн тышынан көрө ичин жакшы көрөм. Өлүп көргөндө сүйлөйт экенсиз. Өлүп көргөн жокмун. Бирок өлгөндөрдү көп көмдүм. Жаңы жайдын чымын оодара баштаган экөөнүн сөзүн көрүстөндөгү арбактар тыңшап жатышты. Эненин эмчегиндей, удаасы менен 10-15 баланы эмизип чоңойткон эненин соодуган эмчегиндей, шалбыраган эски бейиттердин бери жагына улам жаңы жайлар казылып, улам жаңы топурактар үйүлүп, шаар четиндеги жаңы ачылган кичи райондордой көрүнөт. Мурдагыдай тушкелди казылбай, кийинкилери улам иреттүү, жип тартып, чийин чийгенде иреттүү, эски шаар менен жаңы шаардын чегарасы билинбей, эки суунун кошулган жеринде, бир карасаң беркиси аркыга өтүп кеткендей көрүнөт. Бир карасаң аркысы беркиге сиңип кеткендей сезилет. Топурак жумшак экен, деди жаш жигит күрөгүнүн жалактаган безин жерге батырып. Маркум да жакшы киши эмеспи? Аккан суу менен чыккан чөптөн башкага залакасы жок жан эле. Эр ортону 50дөн ашып калган, экөөнүн улуусу көсөө киши ушинтип айтты. Жай казууга гана жаралгансыган бою кыска, бирок колдору узун, тыр тыйган арык киши ушинтип айтты. Жакшы кишинин топурагы жумшак болобу? Тирүүсүндө бирөөнү кыйнабаган киши өлгөндө да салмагын салбайт дешет. Анда неге жай казууга экөөбүздөн башка киши чыкпады? Бүгүн тиги наркөйүздөгү эген кызыл кулактагы жерге берилет тура. Ал азыркы айылга жаңы келген бала башчыны чоң атасы да. Элдин көбү ошол жака барса керек. Бул бечара ит өлчүдөн бул айылга көчүп келгенде 5-6 эле жыл болгон. Оорукчан экен. Өз журтунун аба ырайы жакпай, ден соолуктун айынан ушул жерге келип туруп калган. Колунда жок экен. Колунда жоктун кордугу чоң деген, ийин кысып эл менен деле көп аралаша албады. Анан азыркы элди сен али түшүнө элексиң. Өлүмгө барабыз дешкени менен тирүүгө барышат. Өлгөндү ойлоп барган аз, тирүүсүнө барат. Тирүүсүнө көз көрсөтүп коюу үчүн барат. Кээ бирөө аза кайгысын тең бөлүшкөнү барат. Кээ бирөө сынаганы барат. Кээ бирөө жакшы аттанып, кошомат кылганы барат. Өлгөндүн өз шору деген чын. Тирүүлөр ошол жерден да өз оюнун жасай берет. Топурак башында да оюн коет. Кедейлердин өлүмүнө барганда кетенчиктеп кийин турат. Байлар менен башчылардын туушунукуна барганда күрөк талашып, топуракты күрпүлдөтөшүлөп, жаңы туфлинин булганганына карабай, ак коптасынын жакасына чаң конгонуна карабай, өлүк ээлери иштегенимди көрбөй калбасын дегенсип, бели талып билеги созулганча иштейт. Ошондойлор да болобу? Болбой анан. Дүйнөгө ошол үчүн эле келгендер болот. Күндүн мурду чачырай баштады. Күн ысып кетелекте арбытып алалы, деди улуусу. Бир торгой көрүстөн үстүндө жанагы көр казган экөөнүн так төбөсүндө канаттарын дирилдетип туруп алып, безеленип сайрай баштады. Бул эмне? Кошок кошкондогу суу? Деди жаш жигит. Жок, ал кошок кошконду билбейт. Ал экөөбүздү даңктап атат. Неге? Себеби биз улуу иш жасап атпайбызбы? Биздин кадырыбызды куштар билет. Адамдарчы? Адамдар да билет, бирок өлгөндөн кийин. Арбак айланганда билет. Тиги дүйнөдө жатып билишет. Экөө жер кыртышын бат эле сыйрып болушту. Маңдай тескей туруп, жерди тик төрт бурчтук кылып оюп түшүп баратышты. Сиз эмне көр казганды жакшы көрөсүзбү? Мен тирүүлөргө көр казгандардын көрүн казганды жакшы көрөм. Тирүүсүндө өмүр бою ичинен тарбайланбай, өзүнөн ким олсо ошого ор казып, колунан келсе көмөлөтө түртүп өткүсө эле келип турчулар бар. Ошолордун көрүн эртерээк казып жоготсом дейм. Жакшылар кеткиче ошолор кетсе дейм. Алардын көрүн тар казгым келет. Өлгөндө да кысылып, тарылып жатса дейм. Бирок эч кимисинин көрүн тар казып көргөнүм жок. Негедир өлгөндөн соң аяп калам. Чын эле көп кишини көмгөн окшойсуз? Ооба да.
Toprak ırgıtıp jatıp jüregiň syýrylgan gezler bolat. Bari bir adam ölet deçi. Eň jamany jaş ölüm. Çyrakday jap-jaşlaryň jerge bergin gelbeyt. Görge gyýgyn gelbeyt. Geýde toprak ırgıtıp jatyp tabangan gansygan gezler de bolat. Töfe çiýki süt emgen jambızda. Uşunda it kıyaldarında su tumşugun saldırıp jüberesiň. Eň birinçi atamdy gömgöm. Hiç kimdi gömüp görelek gezim. Iramatlyk meni janynda jakşy görçü. 70'ge jetelek gezele. Emne ol öldüle? Hajaly jetip. Anan oşondan başlap adam gömüp kaldyňyzby? Owa, atamdy gömüp bolup, üýge gaýtyp gele jatkanda jolda jezde gatarlaşa bastyryp gelip, dalyman tap-tap durup aýtdy. Ataň janda jok jakşy kişile. Jaýda aýabay geňir bolupdyr, özüm düşüp jatyp gördüm. Ayak başı da, töbesi da genen gazylypdyr dedi. Anın sözüni okup gadymgidey jeňildep kaldym. 18 ýaş gezmeli. Oşoga çeýin ölüm menen işim jok jürçümün. Oşondan başlap ölüm menen esepleşe başladym. Murda arakty göwüşet dep jolda jezdeni jaman görçümün. Oşol günden başlap al kişini jakşy görüp jürdüm. Giyin oşol kişinin atasy ölgönde jaý gazuga birinçi çyktym. Topuraktan çymyn birinçi odardım. Menden ulu, menden tajrybaly, mındaýda köp görgöndördiň görsetkeni boýunça gazyşdym. Göňülüme köp nerseni bugüp, jaýyn gen gazyp bayagy adamgerçilik garzymdan aktalgym gelgen. Bar peýlimde çalyp jan ürep işledim. Menin al işlegenim janyndagylarga jap kalgan okşaýt. Oşondan başlap jaý gazganda meni erçitip alışçy boldy. Men da gönüp ketdim. Kolum boş bolsa ele goşa jönöýüm. Giyin işler işim uşuga aýlandy. Beker bolboýt. Albaýym degeniňe bolboý akça garmatat. Birok demeýde toý tomolok jakşylyklarda uçuraşa galsaň, gör ko degensin burun çürügender de bolat. Tördü berbeý tömenirek sürüp durat. Tileki jaman, ölgönden akça tap jaşaýt dep jektegisi gelet. Hagat ele gapa bolboý. Toýuna jarçy çakyryp, akyn çakyryp oýdu toğunu aýtyp urdaganyna, gökölete maktab, gökke uçurganna eljirep uçtap akça garmatat. Ha, 9 ay omurtkasy sydap götergen. Ajal menen arbaş jürüp töregen, tün uykusun 4 bölüp azabyn tartyp jürüp çoňoýtgan enesini, je üstüne üý, astyna mal gurap bergen atasynyň tübelük jaýyn tüpküşдөй tüýlüp jürüp, suurda jer çykyp, geň bolsun, jumşak bolsun, jaýly bolsun dep toprak menen girinip jürüp kazgan saga 1-2 tal kagaz akçasyn hiç orutup bergendir da jok emes. Uzunu 3 metrge jakyn, tuurasy 1 metr, biýigi kişi boýundan aldagança biýik kılıp kazgandan keyin eki başынан gıwlany gözдөй üňüp başlaşdy. Oşondo çaýынан alıp ölü geýleri jübergen kişi geldi. Ganty atasyňar?" dedi gelgen kişi. "Gazyp atabys," dedi ulusy. "Beri çykyp özök jalgyp algyla," dedi gelgen kişi. "Ber, uşul jerden eler şamşum etip alabys," dedi ulusy. Jaş jigit jaýdyn içinen tamaktangysy jok. Bir ogun çykmady. Eki bat ele tamaktanyşdy. Birden tameki tartışdy. "Hazırdagy jardamga 2 jigit gelet," dedi gelgen kişi geterinde. "Ha, jakşy. Anda geç 5-imge dere bitip galat ekenbiz," dedi ulusy alakanna tükürüp güregin garmap. Ulusy süýlegenden çarçabayt eken. Gıwrap iştey beret eken, golu işten boşabayt eken. Jybrap süýley beret eken, oğuzu sözden boşabayt eken. İçi bışıp kalgansyp süýley beret eken. Janynda kişi jok bolsa dele süýley berçüdey. Arbaktar menen dele süýleşe berçüdey. Men da giyin uşintiп süýlek bolup galar bekem, dep oýlady jaş jigit. Eki bulungdu oýup girip baratkanda da, bir-birin görböy, biri-birinin ününü ukpay baratkanda da ulusy sözün ulady. "Kimderdi gana gömgen jokmun. Baýy, gedeyi, başçysy, işçisi, aýaly, eri, karysy, jaşy, agy, karasy, sarysy. Tirülerden başkasynyň baryny gömdim go." "Tirüler özdele gömülbeyt da," dep jaş jigit ulusynyň jaňylgan sözüni tüzegisi geldi. "Any sen adyr gaýdan düşme gelen." Ulusy oýgon jerinden moýun soza başyny çygaryp oluraya garady. "Jalaň tirülerdi göm jaşagandar da bar. Oşolardyň dalaý men gömdüm. Çirengen, sılangan, gekeygen, tirüsünde salamyňda alik albagan dalaýynyň başyny jölep tübelük jazdygyna jatkyrdym." Ulusynyň andan keyinki sözleri dana ugulbady. Har kim özü oýgunun topragyn suurday bolup, beri türtüp çygaryp andan kişi boýundan aldagança biýik kırgakka ırgıtyp jüberişip,
боз топуракка оонап кайра кирип кетип атышты. Ошол маалда жанагы жардамга деген 2 кишиси келди. Анын бири кыргактагы дөбө болуп, кайра бери карай ичке куюлуп түшө баштаган топурактарды нары шилеп, көрдүн кырында турду. Экинчиси ичке түшүп, улусу менен жаш жигиттин казанактын оозуна чыгарган топурагын кыргакка ыргытып турду. Күн төбөдөн эба кооду. Көр ичи чын эле салкын экен. Бирок улам караңгы тартып барат. Ооз жакка топурак үйлө калса, ичине дем жетишпейт экен. Жаш жигит улам тереңдеген сайын о дүйнөнүн чегарасына жакындагансып, арбактардын айылына кирип бараткансып, көңүлүн коркунуч уялады. Телефону шыңгырады эле, алып сүйлөшөйүн десе жакшы угулбады. Жер түбүнөн телефон жакшы тартпайт экен. «Эй, каяктан чалып атышат?» деп тыштагы жигит тамашалап кыйкырды. «Тияктагылар да телефон колдонушат окшойт. Сени чакырып атат» деп жооп берди, анын тамашасына тамаша менен кайрылып. Көр түбүндөгү анын үнү о дүйнөдөн жеткендей араң угулду тыштагыга. «Койчу эй!» деди өңү бозоруп тыштагысы. Кулаштай жерде үңүп кирген соң, улусунун айтканы менен чыканактай бурулуп, бири-бирин туштап үңүштү. Чөк түшүп олтуруп, алдын ойду, чалкалап жатып үстүн кырды. Улусу кыйын экен. Бат эле бери жакка көзүп өттү. Сөзүн кайрадан улатты. «Эми абайлаган жөн. Кээ жерлерде сурдун ийиндери болот. Бошогон топурактар болот. Бир жолу ушинтип казып жатканда үстүндөгү топурак түшүп кетип, жайгазган бир баланы майып кылып алганбыз. Топурактын салмагынан эмес, коркуп кеткенден майып болуп калган. Көрдүн сүрү оңойбу?» Жаш жигит топурак аралаш аккан терин жеңи менен шыпырып, сөзгө кулак салган болуп, иштегени жайлап, өзү чайлап баратканын улусу сезди окшойт. «Сен эми эс алып иште. Негизги бөлүгүн бүтүп калдык. Эмкиси сокурит бок жалаганча. Мен эле кырып жышып тегиздей коем» деди. Жаш жигит ушун эле күтүп тургансып, кыска саптуу күрөгүн эгине таяп, атасынын төрүндө отургансып малдаш корунуп отуруп калды. Бая эртең менен чаңдан, топурактан кандайдыр өзүн качыргансып, күрөгүн эп менен сузуп, ык менен ыргытып баштаган кезинде эмес. Эми топуракты топурак дебей, чаңды чаң дебей жан баштап, кайра ошол жумшак сезилип, отура калган жери жанына жайлуу сыяктанып, атүгүл колу бутун жазып, суналып жатып алгысы келди. Жанына улусу кошулгандан кийин кайра коркпой калды. Улусу касиеттүү кишиден бетер анын коркунучун баарын кууп жоготту. «Менин түшүнүгүмдө бул дүйнөдө эки эле адам бар» деди улусу. «Бири өлгөн адам, экинчиси тирүү адам. А тирүү туруп өлүп калгандар менен өлүп калган тирүү адамдар мунун тышында». Жаш жигит чөнтөгүнөн телефонун алып чыгып, камерасын ачып, жанындагы кишиге тууралап көрдү. Караңгы талашып, даана чыкпай койду. Тиги киши байкай койдубу? «Эмне, сүрөткө тартып атасыңбы? Мейли, тартып ал. Кийин мен өлсөм, жайымды ушундай кең каза көр. Көрдүңбү? Бешиктей болсун. Төрөлгөнүңдө бир бөлөнөсүң, өлгөнүңдө бир. Өкүрүп келип, өкүрүп кетесиң». Адам жашоосунда эмне менен алектенсе, айткандын баары ошол жөндө тура деп ойлоду жаш жигит. Өлүмдөн, көрдөн башка нерселерди сүйлөшкүсү келди. Мүмкүн улуу кишинин жүрөк толкуткан сүйүү баяны бар чыгар. «Өмүрдөгү өзүңүздүн эң чоң бактыңыз жөнүндө айтып бербейсизби?» деди. Эртең менен мынтип сураш кайда. Кеч кирип келатканда ушинтип сурады. Ачылып аңгемелешип калгандан улам сурады. Улусу кырынганын, жышынганын токтотуп кичине ойлонуп калды. Анын тышка ыргыткан топурагын наркы жигит андан ары ыргытып үлгүрө албай жаткан эле. «Өмүрдөгү эң чоң бакытым ошо атамды да, энемди да өз колум менен көмдүм. Маркумдар экөө тең мени жанында жакшы көрүшөр эле». Ушундан кийин сөз бир топко уланган жок. Улусу эмне ойлонуп калганын жаш жигит биле албады. Өз суроосунун туура болгон болбогонун ойлоп өзүнчө кыжаалат. Мүмкүн тиги киши бул ойдон алда качан чыгып, башканы ойлонгондур. Ошентсе да жаш жигит жаңы аңгеме башталгыча деми кысылып турду. Жай бүттү. Улусу сөөк жатчу жерди өлүктүн жамбашы талыбасын дегенсип, өзүнө төшөк даярдагансып, аябай этияттап, бош топурак жаймалап, жумшактап коюп чыкты. Аңгыча сөөктү алып келишти. Аз эле киши экен. Жаш жигит кырга чыкканда батарына чылбыр бою калган күн нурунан көзү уялып, о дүйнөгө барып келгендей,
Жаңы дүйнөгө, жарык дүйнөгө үйүр ала албай başı meňzeň. Anan taşday çıňalgan tabarsygyn boşotuga kalın beýitde aralap barıp zarasyn tökdi. "Hey, nary baryp siýseň bula?" dep görüp kalgan jaşyrak biröse gykyrdy. "Haý hiç nerse bolbaý, siýe ber," dedi Ulus aga boluşgany je jemelegeni belgisiz. "Gündördiň birinde ekebizdin başybızga dagy biröler gelip siýet." Jaý başyndagylar katkyrışdy. Öýlük goýup jatkandar katkyrışdy. Öýlük goýgan jerde de beýitler arasynda da gülkü bolarına taň galdy jaş jigit. Tigiler katkyryp jiberip, kaýratyp basylışdy. Mümkin gördögi gülkü uşunday gyska boluş gerek. Jaş jigit çeki iş kılganyn sezdi. Çala siýbele ıçkırın jynaşdyrdy. Erteden түш oğuça eköylöp, andan keyin gün batarga çılbır boy kalgança törtölöp gazıp çıkargan toprakty emi 20-ga jok kişi güpüldötüp gaýradan orgo, öňüröýgen gör ozuna argytışdy. Öýlük tura galyp, beze gaçyp getpesin degendey ölördöy beken bekitilgen kazanaktan ozun emi toprak menen gömüp, döbe kılıp üýüp taştaşdy. Ölgöndün jazasy gömgön degen uşul boldu. Ölüktün jazasyny uşintip berişdi. Жаңы şahardan eň жаңы bölmesi uşintip bütdi. Ölük eýleri başlaryny salbyratyp üýdü gözдөй gaýtkanda, bayağı taňdagy torgoýdun dagy dele saýrap jatkanyny ukdy bizden jaş jigit. Any erteň menen bir ukpady bele. Oşondan keyin esinde jok. Je torgoýdun saýrabay kalgany, je janyndagy kişinin saýragany any basyp ketkeni esinde jok. Aytor azyr saýrap jatypdyr. Bezelenip saýrap jatypdyr. Ayıl çıgış tarapda ele. Görüstönden gaýtgan jö kişiler özlörünün şırykday sorokdogan gölökelerini erçip şaşylyp baratışdy. Jaş jigit katu çarçaganyn sezdi. Butlaryny araň sürüp eň artda. Ulusu aga jakynday basyp kudagyna şuurady. "O wagtyň bolsa, mundan keyin da birge çygyp turady." Jaş jigit unçukbady. Al özünün jazyjy bolgusy gelerin. Gör jönünde bir nese jazyp jürgenin, birok anysy bugünkü gazganyna taptakır okşuboy kalganyn ulusuna bildirgisi gelgen jok. Angemenin ayağı. Çıgarmanı жазган Bektur İlyas.